Arak менен шараптын атасы менен алып отурмуш. Буğday менен дан болот. Андан ашканы нан болот дейт. Бу пайгамбарларды алган дешет, кызып калган дешет. Жүздөн ашык катын алган дешет, чымы жалган дешет. Кандай дейсиз дедим. Десем, Абдурахман ажы айтты, пайгамбарлар аракты, шарапты, винону шербеттеп ичкен. Азысы бул да тамак, көбүсү бу да макөрө деди. Дагы бир сөзүм бар дедим. Бу жети эле нота дедим. Адамды жети түркүн ойго салат. Бир ыйлаты, бир муңканты, бир өзүнчө жыргатып эстен тандырып алат. Бу музыка жаңырган жерден периштелер качып, шайтандар орун алат дейт. Тойдо музыка жаңырбаса кандай болуп калат дедим. Десем, ажы айтып атат. Бирөөнүн жакшылыгын бөлүшө билүү, ийгилигине кубана билүү, тоодой болгон кемчилигин жаба билүү Кудайга жаккан сапаттардын бири. Бүгүн биз бир адамдын жакшылыгын бөлүшкөнгө келип отурабыз. Эгерде ушул адам ыраазы болсо, келген кадамыбызга Алла ыраазы деп. Анан мен айтым, көрдүңүздөрбү дедим. Кандай жакшы, келиңиздер, биз дагы Кудай бөлүп ажылык сапарга баралы. Парызыбызды аткарып алалы. Кудайга жагалы, жакшылыкка дасторкон жаялы. Ажыке уруксат этип, жок дегенде бүгүн бир аз бийлеп алалы деп. Ошон үчүн бардык нерсе пейилден да, ниеттен, тилектен. Жамандын дарты да жаман дейт. Караңыздарчы, кечеки пандемия учурунда Кудайым daaratты дагы арак менен шарапка, спиртке алдырып койду го. Эштен кирип келаткан адамга колуна суу эмес, спирт куюп калдык го. Мурдубузга бир нерсе жыттаардан мурун спирт жыттай турган болуп калдык го. Ошон үчүн кесир сүйлөбөш керек. Бардык ырыскы, кыргыз мынтип айткан, аш чаткан жерде дарт чатпайт деп. Бардык нерсени аз жесек тамак, бардык нерсени көп жесек сиңбей калат. Ошон үчүн тоюп алгандан көрө бир аз тойбой калган жакшы деген ошол, сиңгенге ham ашкарганга коюш керек да. Анан ден соолуктан башка эч качан дасторкондо отурган даамдан эч ким тыя албайт. Бир оорукчан адам айтты эле, дасторконуң жайнап турат, дүйнө барып турат, жейин дейсиң сага болбойт. Сен ден соолугуңа болбойт. Ушундан өткөн жаман нерсе жок деп. Ошон үчүн Кудайым берген ырыскыны буйруган гана таталат. Кудай буйруган жерге пенде бара алат. Кудай буйруган жерден ырыскы татып, жакшы адамдар менен тааныша алат. Кул жеймин дейт, куйрукту Кудай берет, буйрук деген ушул болот. Ушул бүгүн Кудайдын көйрөгүн жегендерге рахмат.